Ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Актилек Капаров. Биз жакында эле Акылбек Жапаровдун жана анын жакындарынын Мальтадагы офшордук компаниялар менен байланышын иликтегенбиз. Бул жолу дагы Жапаров сыяктуу эле өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп байыганы айтылган, бирок мүлкүнүн таржымалуу коомчулукка белгисиз адамдар тууралуу айтып беребиз. Бул Акылбек Жапаровдун сүрөтү Ошто тартылган. Сүрөттү карасак, аны экс-транспорт министри Нурлан Сулайманов коштоп жүрөт. Демек, суроо туулат. Бул Сулаймановдордун чоң саясатка кайтып келишин белгисиби? Эске салсам, өткөн жылы ал бийликчил Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер болгон. Ал эми жакында эле анын уулу Элдар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланышкан делген Ата журт Кыргызстан партиясынан Ош шаардык кеңешине депутат болду. Келгиле, Нурлан Сулайманов ким экенин эстеп көрөлү. Сулаймановдун өмүр баянын карасак, ал 2004-жылы Бишкек-Ош унаа жолунун башкы дирекциясынын башчысы болгон. Ошол эле жылы анын 19 жаштагы уулу Элдар Бишкектин эң престиждүү райондорунун биринен жер тилкеге ээ болгон. Спутниктен алынган сүрөттөрдү карасак, 2005-жылы ал жерде элитный хан сарай турган. Азыр бул особняк Сулаймановдун кызы Сулайманова Жылдыз Нурланованын атына катталган. Ал эми 2008-жылы Нурлан Сулайманов транспорт жана коммуникация министри болуп турганда мамлекеттик резиденцияга жакын жердеги жеке мүлк аялынын атына гос акт менен катталган. Учурда бул хан сарайдагы Жылдыз Сулайманованын атына катталган. Муну менен эле бүтүп калбайт. Андан ары кетели. Ошол эле 2008-жылдын июль айында Сулаймановдун уулу Авангард стиль менен бирге Бишкектин Борборундагы участоктун кожоюну болгон. Ал эми 1 жылдан кийин бул жерге көп кабаттуу үй салынган. Мына асман тиреген имарат азыр ушундай көрүнүштө. Ал Моссовет үй ээлеринин бириндигине катталган. 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин бийлик алмашкан соң Сулаймановдордун уулусу Ата журт партиясынын депутат болгон. OCCRP маалымат базасы көрсөткөндөй, Сулайманов балдары менен бир убакта Туркияда бизнес жүргүзгөн. OCCRP'нин маалыматы боюнча 2010-жылы Нурлан, Элдар жана Айсулуу Сулаймановдор Тек Йылдыз компаниясынын 70% акциясына ээ болгон. Фирманын аталышына караганда, ал текстиль, химиялык каражаттар, электроника, металл жана медициналык буюмдар менен алектенет. Нурлан Сулаймановдун жана анын жакындарынын жашоосундагы бурулуш учуруна кылмыш иши себеп болгон. Спутник Кыргызстандын маалыматы боюнча 2012-жылы транспорт министрлигинин экс-башчысы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталган. Бирок Сулайманов өлкөдөн чыгып кеткендиктен жазадан кутулган. 2014-жылдын жазында ага издөө жарыянган. Прокуратурадан билдиргендей, тергөөдө айыпталуучунун кайда экени аныкталган эмес. 2016-жылдын апрель айында мөөнөтү аяктагандыктан анын кылмыш иши токтотулган. Соттун чечими менен Нурлан Сулаймановго жарыяланган издөө дагы токтотулган. 2016-жылдан бери анын уулу Элдар Кыргызстандагы 7 жаңы компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири болуп катталат. Эки фирмасы Үсөнбаев 44 дерегине катталган. Ал эми Сулаймановдун жубайы Айнур Аббасова Акбарали Ата ЖЧКсы менен Аква Памир Трейд фирмаларынын тең түзүүчүсү болуп катталат. Бул дагы Үсөнбаев 44 дерегине катталган. Нурлан Сулайманов өзү 2017-жылдан 2018-жылга чейин Чехияда 30% үлүшү менен Global Progress компаниясында расмий мүчө болгон. Компаниянын ишмердүүлүгү тууралуу тилкеде алар соода жана кызмат көрсөтүү жана кыймылсыз мүлк менен операцияларды башкаруу, маркетинг деп жазышкан. Элдар Сулайманов социалдык тармактарда баракчасында бөтөлкөгө куюлган Аква Памир суусундугу жөнүндө билдирүүлөрдү активдүү бөлүшөт. Жана алардын Памир тоолоруна өздөрүнүн заводу бар экен. Жогоруда айткандай, Элдардын апасы Айнур Аббасова Аква Памир Трейдтин негиздөөчүсү. Ал эми Кыргыз-Чех суу компаниясы ЖЧКсында Элдар Сулайманов, Айнур Аббасова жана чехиялык VIP Памир акционердик коому тең ээлери болуп саналат. Бул баары эмес. Элдар Орто Азиядагы эң чоң боек заводдун посттору менен да бөлүшөт. Ошентип, заводдун баракчасына кирип, жайгашкан жерин билсеңиз болот. Бул Ивановка. Кокусунан эле Сулаймановдордун кичүүсү боектор, эмальдар жана лактарды өндүрүү боюнча Пейнто компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болуп чыга келди. Ишкананын адреси Ивановка айылында. Ал эми бул жаңы спа-центр
21 майында Ош шаарында ачылган. Кадастрдын сайты аркылуу имарат жайгашкан жер тилке Нурлан Сулеймановдун жубайы Айнур Аббасованын компаниясына таандык экенин билсек болот. Бардык мыйзамдуу өлкөдө элиталык райондордо эки особняктын пайда болушу жана аларга мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн адамдын уул кыздарын ээлик кылары тууралуу окуялар тиешелүү органдардын көңүлүн бурушу керек. Бирок Кыргызстанда андай эмес. Бизде көрүп жатабыз го. Нурлан Сулейманов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген айып менен ага иш козголгон. Бирок 2016-жылы иш токтотулган. Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнгө чейин.